29 апрель Бишкек шаарынын күнү. Борбор каланын шаар макамын алганына 143 жыл болду. Борбор кала алгач Пишпек деп аталып, кийин советтик мамлекеттик ишмер Михаил Фрунзенин ысымын алып жүргөн. 1991 жылы тарыхый Бишкек деген атын кайралган. Даталуу күндү утурлай Борбордун ар бир аймагында эпидемиологиялык абалды эске алуу менен чакан иш-чаралар уюштурулууда. Панфилов эс алуу жайында шаар тургундарына бөбөктөргө майрамдык оюн-зоок программасы тартууланды. Фольклордук ансамбль, акробатикалык көрсөтүүлөр коюлуп, балдарга бал муздак таратылды. Элибизде дайыма жакшылык болсун, шаарыбыз өнүккөн, мындан дагы гүлдөгөн, ушундай кооз Борбор шаарга айлансын деп тилек кылабыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Я сегодня поздравляю с днем рождения Бишкек. Желаю ему счастья и здоровья. Я поздравляю наш город Бишкек. Ему исполнилось 143 года. Я поздравляю его. Желаю всем вам счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались, чтобы никаких трудностей не было, чтобы все было хорошо и легко.